Конституциялык кеңешменин иши өз ыргагында уланууда. 3 бөлүктөн турган кеңешменин мүчөлөрү долбоордогу өз тармагы боюнча беренелердин ар бирин талдап, сунуштарды айтып иштеп жатышат. Ал курамга өлкөдөгү даанышман, зирек ой жүгүрткөн, билимдүү жана ар тараптуу адамдар кирген. Бирок өлкөнүн тагдырына зор бурулуш жасай турган бул аракетти жактырбаган да күчтөр бар. Алар ар кандай акцияларды уюштуруп, Конституциянын жаңы долбоорун өткөрбөөнүн аракетин көрүп жатышат. Айрым күчтөр 2010 жылы кабыл алынган Конституцияны сактап калууга аракеттенип жаткандай. 10 жылдагы Конституция эч кандай парламент же президенттин чечими жок эле, какой-то бир декрет менен эле кеңешме түзүлүп туруп, 20 күнүн ичинде референдумга даярдап туруп коюлуп кеткен. Декрет менен эле. Анын мыйзамдуулугун эми биз унчуккан жокпуз. Ошондуктан мен ойлойм, саясий акыбал Сооронбай Жээнбековдун бийлиги кетти. Ал билесиңер, өзү эле кетип калган жок. Аны төңкөрүш, революция жолу менен кетирди. 10 жылдагы эле ситуация азыр да болду. Ошондуктан эгер Конституцияны оңдойбуз деген талаптар элде болсо, эл жаңы Конституцияны көргөнгө же референдум аркылуу кабыл алганга укугу бар да. 2010 жылдагы башаламандыктардан кийин убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү бардык чечимдерди декрет аркылуу кабыл алышкан. Бир катар мыйзам бузуулар менен кабыл алынган долбоор соңку 10 жылдын ичинде өлкөнү артка тартты. Потому что в этой Конституции заложены все мины для хаоса. И чтобы не было вертикали власти, и чтобы был бардак. Жогорку кеңеш ал убакта жаманбы, жакшыбы турган. Алар деле макул болчу жаңы Конституцияны кабыл алганга. Бирок декрет менен негизсиз таратылган. Ал эми азыркы 20-жылкы болуп аткан окуяны карайлык. Жагабы бирөөгө, жакпайбы, чимкириктейбизби, чимкириктебейбизби, мыйзамдуулукту сактап парламент калды. Парламент конституциялык реформага түрткү берди. Азыркы конституциялык реформага каршылаштар айтат, 2010 жылы конституция жалпы коомго түшүндүрүү иштери жүргөн, анан 90% эл колдогон дейт. Ал убакта сиз билесизби, Кыргызстан түштүгүндө кандуу окуялар болуп аткан. Мындайча айтканда, элге не до конституции было, да? Эптеп эле тынчтык орносун деп туруп, добушун берип койгон байкуш элчи. Конституция деген бул коомдук келишим да. Жалпы коомдун катмары өзүнүн идеяларын айтып, ошол документти түзөт. Получается, бир кыска топ өзүнүн пикирин элдин үстүнө жүктөп койду. Мына, каалайсыңарбы, каалабайсыңарбы, ушул менен жашайсыңар депчи. Эми адамгерчиликте эле сапатка бул жатпайт да. Оппоненттер Венециялык комиссиянын корутундусун бетине кармап жатат. Кыргызстандын Конституциялык палатасы өлкөдөгү партиялардын биринин өтүнүчү менен Венециялык комиссияга кайрылган. Комиссия өлкөдөгү мөөнөтүн аяктап жаткан парламенттин ишин узартуу боюнча дүйнөлүк тажрыйбанын жоктугун жүйө катары келтирип, эл аралык демократиялык тажрыйбалардын сакталышы керек деген кеңешин берген. Корутундунун преамбулусунда кире башында айтып атат. Силердин конституцияңарда өзү так эрежелер жок экен, конституциялык реформа азыркы тапта кантип өтүш керек. Карама каршы коллизиялык процесстерди түзгөн 2 статья бар экен берене. Жогорку кеңештин ыйгар муктары качан бүтөт, качан башталат боюнча. И дүйнөлүк тажрыйбада бул биринчи ушундай мисал болуп атат. Андыктан биз эсептейт элек деп аябай сылык түрдө айтып атат. Эгерде чынында эле одоно мыйзам бузуу болуп атса, азыркы конституциялык реформа боюнча, алар өзүнүн корутундусуна аябай в утвердительной форме заключение беришмек. Ошондой эле Конституциянын жаңы долбооруна каршы болуп жаткан саясий топ Венеция комиссиясынын корутундусун аткарбай койсок, каржы булактары токтоп калышы ыктымал деп коркутуп жатышат. Бир уч топтун минтип жалган маалымат таратканы туура эмес дешет юристтер. Эгерде бийликке фашисттик күчтөр келип, башка улуттагы, башка диний көз караштагы кишилерди камап, өлтүрүп, аткылап, ушундай өтө одоно бузуу, өтө жат көрүнүш нерселерди кылып атканда, дүйнөлүк коомчулук чынында финансы булактарын тыйып коет. Биздин учурда бул негизсиз. Биз эгемендүү, көз карандысыз мамлекетпиз. Биз өзүбүз чечим кабыл алып атканда Москваны, же Вашингтонду, же Пекинди, же Токиону карап, коркуп чечим кабыл албаш керек. Учурда Конституциялык кеңешменин мүчөлөрү бардык тараптардын пикирин угуп, сунуштарын кабыл алууга даярбыз деп жатышат. Бирок бир уч топ жүйөлөрдү уккусу келбей, коомчулукка тескери маалымат берүүсүн улантууда. Алар парламенттик башкаруу болушу керек деген көз карашты карманышууда. Бул президенттик системага барган туура эмес десе, дагы бир топ түзүлүп туруп,
парламенттик системанын долбоорун азыр иштеп чыкса болот. Бирок биз милдеттүү түрдө мен ойлойм мындай биз бул убакыттын талабы же таза президенттик, же таза парламенттик бийлик системасына өтүшүбүз керек да. Аны өтүш үчүн элдин тандоосуна коюш керек. Конституциялык кеңешменин мүчөлөрү күн сайын эртең мененки саат 10дон кечки 5ке чейин Илимдер академиясынын жыйындар залында чогулуп, баш мыйзамдын долбоорун талкуулап жатышат. Кеңешменин мүчөлөрүнө жүздөгөн катардагы жарандардан, өкмөттүк эмес уюмдардан жана юристтерден түрдүү сунуштар келип түшүүдө. Алар өлкөнүн башкаруу тутуму, элдик курултай институтун киргизүү жана бийликтин 3 бутагына тең салмактуулукту камсыз кылуу боюнча маселелерди карап жатышат. Баш мыйзамдын жаңы долбоорун талкуулоого кенен убакыт берилген. Андан соң парламентте да эл өкүлдөрүнүн талкуусуна коюлуп, бардык кемчиликтерди жоюуга мүмкүнчүлүк түзүлгөн дешет демилгечилер. Мээрим Ташыбекова, Улукбек Абдиев, 7 канал, Бишкек.